Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Революция жөнүндө айтып берейин деп ойлонуп отурам. Кухня башталды. Мына внутренний немени маалыматты берип коеюн коомчулукка. Кухня башталды, сыймык чындыкты айта баштады, бийликтер корко баштады, бандиттерди жибере баштады, милицияларды жибере баштады, сыймыктын үстүнө иштерди козгой баштады, сыймыктын үстүнөн арыз чогултула баштады. Бирок ошого карабай эле, коркпой, үркпөй эле ковид маалында үйдө отурган элдин, калың элдин жүрөгүнө чейин кирип, өзүнүн чындыгын айта баштады, жеткизе баштады, кандай адилетсиз болуп атат, ошонун баарын айтып келип туруп, аягында анан чоң казатты түздү, чоң казатты түзүп, шайлоого катышып, анан революция кылды. 6 октябрда революциянын мотору болуп, ошол күнү революцияны кылды. Революцияны кылып бүтүп туруп, чоң казаттын балдары, чоң казат Көгүйдө азыркы тетиги Фрунзе немедеги Разаковадагы үйдү Көгүй деп коебузбу, илгерки өкмөттү. Чоң казаттын балдары кайтарып аттыр. Ичинен кагаздын баарын өрттөй бесин, имараттын баарын өзү өрттөй бесин, элдер кирип ичин баарын талап тоноп кетпесин деп. Анан эле мен 7-си күнү, 6-сы күнү революция митинг башталды. 7-си күнкү түнгө чейин, эртең мененке чейин революция болду. Саткын Сокенин кабинетине кирип туруп, баягы бала портретин монтип ыргыта сокуп туруп тепкенден кийин революциянын точкасы коюлду. Мына коомчулукка ошону жеткизип коеюн. Президенттин кабинетине кирип туруп портретин ыргыта соккондо, же портреттин сыртка ыргытып ийгенде, баягы өзүнчө эле бир кыргызстанды кыйратып ийгенсип, төшүнө президенттин штандартын төш белгисин илип алып, коюп чекчейип турган сүрөтүн ыргыта соккондо революция точкасы коюлду, бүттү дегенди түшүндүрөт. Андан кийин эле сыртка боштондукка чыгарды. 2020 жылдын 7 октябрында Фарид Ниязов экөөбүз жанаша камераларда отурганбыз. Фарид Ниязов чыкты, Атамбаевдин баардык командасы чыкты, Равшан Жээнбеков, Мискенбаев болуп отуруп, ошо СИЗОдо отургандар. Андан кийин эле мен да чыктым ал күнү, видеолорду мояка коюп коеюн азыр. Анан эле Садыр Жапаров чыкты таң атпай. Садыр Жапаров мындай болот. Эң биринчи ошол арасында менин дагы абаларым бар, досторум бар, көлдүктөр барып, тиги лагерге барышат. Садыр Жапаров отурган лагерге барып эле анан ушундай революция болду, президентиңер качты, давай анан жаңы бийлик келебиз, анан деген биздин лидер Садыр Жапаров десе, түрмөнүн администрациясы чыгып айтат, кеткиле, давай машинаңарга отуруп алып кетип калгыла мояктан. Азыр тети вышкадагы солдаттар аткылап салгычакты. Кеткиле дегенде кетип калат. Болду, биринчи попыткада чыгара албай калган эч ким. Дагы эле тигил өзү бир криминалдын туулган күнүн тосуп түрмөнүн ичинде отурган маалы, ошол бир столдо отурган маалда болуп аткан окуя. Анан эле азыр криминалга каршымын, алар менин душманым деп жанын жеп калп айтканы же калпы түгөнбөйт экен бул адамдын. Анан эле кайра тияк уже көтөрүлүп, элдер көбөйүп, анан кайра экинчи волна менен барып, ал волнада Камчы Көлбаевдин телефонный звоногунан кийин анан чыгарат. Камчы Көлбаев чыгарткан, по сути, Садыр Жапаровду түрмөдөн Камчы Көлбаев чыгарткан. Анан Камчы Көлбаевдин балдары колдоп берген, площадьтан, тияктан, бияктан. Мен жаңы эле түрмөдөн чыккан адам катары айтайын. Укам баскы сенчү. Мен укам басаңа он үчүн акча таппай атабыз. Эжикте чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм.
берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсын барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Криминалдын түрмөнүн ичинде, системанын ичиндеги братвасы бар. Анан вольный общак деп коет. Ошол вольный общактын балдары бар. Баары бир ичинде деле, сыртында деле зектер булар. Аны түрмөдө отурган киши көзүн көрүп, ошо күндө ошолорду көрө берип, көзүн көнүп калат. Площадька келдим мен деле 8 күнү мына кечинде, 7 күнү кечинде чыгып, 8 күнү площадька келип, ошол жерде мына мугалим болуп, бизге сабак берген Клара Соронкулова эжейибиз менен кыйын патриот айым, чынчыл айым, булар боюнча дагы өзүнчө бир неме жазып койдум. Чындык подкастымды, жеке подкаст. Кемпироватчылар боюнча, анан жанагы эркин журналисттер, анан чындыкты айткан активисттер боюнча. Ошо жалаң эле зектер болчу, жалаң эле зектин баары эле ошол криминалдар Садыр Жапаровду колдогон, анан эле азыр жанын жеп алардын ана башын өлтүрткөндөн кийин деп калпын токтотсун. Анан алар деген Атамбаевди колдогон, анан тигини колдогон, муну колдогон деп эле чыгып калыптыр азыр. По сути, Садыр Жапаровду президент кылып, революциядан кийин Камчы Көлбаев колдоп алып келген. Ошону баарыңар эми көпчүлүгү билебиз. Ошону мына дагы бир жолу мен айтып коеюн. Мен сөзүмдү Камчы Көлбаев кандай ситуацияда колдогон, эмне болуп колдогон, кайсыл жерден колдогондор билгендер болсо, алар деле чыгып айта бергиле чындыкты. Чындык башталды мына. Жаңы заманды биз курабыз азыр. Андан кийин эле эмне болду? Андан кийин эле түрмөдөн чыгарым менен эле сыймык билесиңер да 7 октябрда эртең менен эле барып прокуратураны Шыкмаматов кирип басып алып, аны кубалап, давай чык дегенде Шыкмаматов кетип анан сыймык өзү отурбады беле. Генеральный прокуратурада сыймык болчу. Эми керек, себебинде бул мындай система кулап калгандан кийин күч органдарынын иштеши керек. Бул эми госрегистр эмес, бул архитектура же башка бир институт эмес да, бул деген күч органдары ошол күнү элдер өлүп кетеби, эмне болуп кетеби, согуш чыгып кетеби, ошон үчүн МВД иштеди, Курсан Асанов болду, берки кыйын биздин чынчыл байкебиз Өмүрбек Суаналиев ГКМБ болду, сыймык генеральный прокуратура болуп, сыймыкка келдим, кечинде келип айттым, ай сыймык, ыраазымын мондай митинг кылып, революция кылып, мени түрмөдөн куткарып чыгарганыңа ыраазымын дедим. Эмне болуп атат тиги көк үйдө десем, көк үйдө дейт, чоң казат кайтарып отурабыз дейт, ичинен жабынып алып, биздин балдар кайтарып отурат. Дагы эмне болуп атат десем, берки жанагы конференция залында, совещание өткөн залда Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева, ошошкон активисттер, анан ошол митингде бир катышкан адамдар туруп алып эле портфель бөлүп эле бирдеме болуп атышат дейт. Анан тиги абабыз каякта жүрөт, Садыр Жапаров десем, ал үйдүн ичине кире албай чимирлип жүрөт дейт, ошол жакта чимирлип жүрөт, ал каяктан кирмеле дейт, ал судимый болсо өзү соттун чечими, өкүмү күчүнө кирип соттолуп кеткенге болсо, ал ошол жагында албастап бүтүрө албай жүрөт, жүгүрүп дейт. Мына мага маалымат келип атат дейт, ошол сотун бүтүрүп атат параллельно, анан параллельно ак үйдүн ичине кирейин деп аракет кылып жүрөт. Менден кайра чалып суранып атат дейт. Айтып калдым, ай сыймык. Тетиги эми Тилек Токтогазиев деген балдарга караганда менин көбүрөөк саткын сокеден запкы жедим. Аларга караганда билим деңгээлим өйдөрөөк. Аларга караганда
мекенге болгон мамилем, мекенге болгон сүйүүм, менин мүмкүнчүлүктөрүм Кыргызстандын экономикасын өндүрүү астыга жылдырып ийгенге, өнүктүргөнгө билесиң эми шыгымды. Мен барып эле анда балдарың айтпай, мен да бир спортсмен балдар менен жүргөм, 250 бала менен. Мен азыр барам, көк үйгө кирем, ошол жерден мындай маселени кабыргасынан коюп эле, анча-мынча бутка чалынгандар дебачы. Чүкөңөрдү ар ойноп тургула деп эле мен пример болуп алам. Балдарың эле айтып кой, эшигин ачып берип койсун десем, сыймык айтат, кечке, ай бул сабыр абаны колдош керек, ал деген мына тиги өзүңдүн абаң, анан түптүксүңөр силер, анан тигиндейсиңер, анан мындай, анан көптү көрдү, көптү жоготту, анан тигиндей, мындай, анан давай колдоп кой, анан эмне кыласың, анан деп атып, бир четинен мен дагы ишенип кеттим сыймыкка. Эми сыймык мени чыгарып атса ишендим да. Макул дедим анда, колдосо колдойлу. Көптү көрсө көптү көрүптүр анда. Чын эле мондай болду, тигиндей болду деп баарыбыз эле билебиз да. Ошентип тиги өкмөткө барып болбой калдым. Премьердин ордун мен да барып талашып ошол жерде алып отуруп алайын деген бир ой келген ортодо. Сыймык өзү барды дагы. Эң биринчи чогулушту сыймык жанагы интернетте деле бар. 4 бурчтук столдун эң төрүнө сыймык отуруп туруп, баардык ошол жердеги активисттерге мына Садыр Жапаровду колдоп коелу деп туруп, Садыр Жапаровду колдоп, сыймыктын сөзү менен анан Садыр Жапаров боло баштады. Ички нерсени айтып коюн, анан эч кандай эле анан булардын оюна койсоң, анан биз деген мондай кылганбыз, анан биз деген соцсеттерден анан тияка чогулула, бияка чогулула деп революция кылдык дейт. Жаныңарды жебегилечи, калпычылар. Революцияны эл өзү кылды. Балконскийлер кылды, билимдүүлөр кылды, Райым ууру деп жүргөндөр кылды, Сокеге каршы чыккандар кылды, ковидтен азап жеп, ал жерден өлүп калайын деп тиги Сокенин айынан, Сокенин кыймыл аракеттери элге жардам бербей калгандыгынан, организационный вопростор чечилбей калгандыгынан ошолго каршы чыккан адамдар чыгып, ошолор Бишкектин тегерек четиндеги новостройкалар ушулар чыгып туруп революция кылды. Биз билебиз да баарыбыз Садыр Жапаровдун ресурсу мына 2017-жылы келип Кыргызстанда аз мен президент болом, аз мен басып алам дегенде бир ГКМнын алдына бир 50 киши чыгып, 50 кишини мындай помдун эле автобусу келип, ошол кезде ГОМ беле, ГОМ 5-ГОМдун автобусу келип эле участковыйлар эле көчкө тегип салып, бирден өпкөгө согуп туруп, тиги робудага апарып ИВСК камап койгон. Өзүн границадан тозуп алып эле алып келген, билесиңер да. Анан 2020-жылы март айында булар кайра революция кылабыз деп аракет кылган. Садыр Жапаров, билесиңер, анан интернетке кирсеңер, 2020-жыл сторонники Жапарова десеңер, тиги ак үйдү кайтарган 2 солдат буруп кетирип ийген болду. Садыр Жапаровдун ресурсу ушул эле да, аны баарыбыз эле билебиз да. Анан эле эл кылган революцияны ушундай экен, өзүбүз унчукпай жүрө берсек, өзүбүздөн көрөлү биз баарыбыз. Биз унчукпай жүрө бергенде булар деген присвоить этип алды, мен кылдым эле, мен кылдым. Бул мына азыркы айтып аткан сөздөрдүн баары чындыкпы? Чындык. Булар кылган жок, биз кылдык аны. Мен үчүн мени чыгарам деп сыймык кылды. Эл үчүн, элге чындыкты жеткизем болбойт экен мындай. Өзү прокурорский работник катары сыймык адилетсиздик болуп кетти, орноп кетти могу өлкөдө. Мен деген прокурор болуп жүрүп билбептирмин мен. Прокуратурадан кеткенден сезип атам ушул. Вообще эл кыйнап ийиптир, элдин баары кыйналып жашап деп элге чындыкты жеткизе баштап, ошонун айынан революция болду. Андан кийин эле булар туруп алып эле бир жанын жеп эле бир калпычы деген калпыч экен да, ушинтип эле бир любой нерседе баарыбыздын деле тең туштарыбыз бар калпычылар, билебиз да. Любой жерден калпты уялбай этпей эле, кызарбай эле ышкырта берет. Булар дагы ошолордун немесинен экен, пародасынан. Ушинтип анан революция болуп калды, ушинтип мен түрмөдөн чыгып калдым. Мен түрмөдөн 7-синде чыктым, 7-синде мына баарыбыз чыктык. 8 күнү эртең мененки рейс менен жана мен үстүмө арыз жазган уйгур Алияр Абжалиевтер менен бирге бир самолетко туруп алып туруп Турцияга учуп кетип атышат. Бул эмнени айтат? Бул дагы, значит, көчүгү бок да.
таза эмес да. Өзлөрүн камап салбаш үчүн чыгып кетишкен. Туурабы? Туура. Фактыбы? Факты. Ал билетти дагы мен азыр ушул жерге коюп коем. Могу экранга сонун кылып чекчейтип коюп кое берем. Запросту баарын. Андан кийин эле кайра келди. Кайра келгенде ким кайсы малында келди? Тетиги Зулушев генеральный прокурор болгондон кийин келди. Генеральный прокурор болуп Зулушев булардын Алияр Абжалиев менен экөө дос. Сокенин резиденцияда жашап жүрүшү, анан Сокенин ортосунда, Соке менен Жапаровдун ортосуна ошол Зулушев түшүп, ошол контактный лицо болуп, ошол ичара убадаларынын айынан анан Садыр Жапаров Сокени түрмөгө камабай, крышевать этип, азыр тетиякта жашатып атат. 2020 жылы митингден милициялар канча кишини сокур кылды, анан бир баланы, Үмүт деген баланы каза болгон, Үмүт деген бир бала каза болгон ошол 2020 жылы революцияда. Анан канча киши сокур болуп калды. Ошолорго жооп бербейби тетиги Соке? Соке жооп бериш керек да. Анан эле эмне ал малдагы аз калды, азыр биз башыбыз бириксе эле кайра КТРден көрөлчү ушулардын баарын. Соке кантип приказды берди, кимге берди, ким аткарды, ким атты аларды, МВДсын баарын соттош керек. Ошол кезде министрим кошуп баарын соттойбуз. Кудай буйрса. Ошо келе жарым сааттык видео тарттым. Революциянын чыныгы, жагдайы кандай болгон, мотиви кандай болгон сыймык. Эмне себептен бул өзүнүн өмүрүн курмандыкка чалып, ортого коюп өзүнүн коопсуздугун, бийликке каршы чыккан биринчи кадамдарын эмне үчүн жасаган, ошолордун баарын айтып бердим. Анан эле бул ортодон чыга калып, чала серепчилерге айтат элем, ай токтоткула калпыңар, болду. Лапшаны илгениңер токтоткулачы. Билгениңер дагы, билбегениңер дагы чыга калып эле бир элдин башын айланта берип, уже 35 жыл президенттер башты айланта берип, анча-мынча кишилердин башы айланпаш болуп калды уже. Мындай акты ак, караны кара деп различать эте албай калды. Кечишке эле ошол чоңду ак үйдү карай берип, тигилер дагы жөн турбай жанын жеп эле, буйрса бир ай калды, буйрса жарым жыл калды, бир жыл калды, андан кийин сонун оңолобуз, андан кийин тигиндей кылабыз, андан кийин кыйратабыз дей берип. Көрсө ошол эле маалда өзлөрүнүн каражанын, өзлөрүнүн чөнтөгүн, өзлөрүнүн туугандарын, кыздарын, келиндерин, күйөө балдарын баарын багып жүрө бериптир да булардын баары. Бизге бирди сүйлөп, элге чыгып бирди сүйлөп, 5 жылда бир жолу шайлоо маалында келип, эки колдоп салам берип, добуш алгандан кийин кайра 5 жылга жоголуп кетип, соп, буга ким күнөөлүү? Буга ошол мындайча баягы көчөнүн сөзү менен айтып коеюн, шарит этип кеткен, ушуга шарит этип кеткен депутат же ошол кездеги министрдин күнөөсү эмес да, туурабы? Элди алдап кеткен чиновник Калпычынын күнөөсү эмес да. Алго өзүнүн турмушун, өзүнүн өмүрүн жакшы кылып багып, каражанын багып, чет өлкөнүн баарын элдин эсебинен командировкалап жүрүп көрүп алды. Биз өзүбүзгө өзүбүз күнөөлүү экенбизби? Өзүбүздүн ушундай кыйналып жашаганыбызга өзүбүз күнөөлүүбүз. Туура. Булар эми азыр мына кызыл террорду киргизип ойлоп атат. Чапсак эле көз чыга берет деп чыкпайт болду. Бир да жолу чаба албайт, мына ушул чындык чыккандан кийин бир да кишини камай алышпайт булар. Бир да кишини соттой албайт. Болду. Чындыктын артына эл башыбызды бириктирели. Азыр арабыздан, араңардан, мындай эле айтайын, мен эми претендовать этпей элем да, мен президент болом деп эчтекени мындай максат койбой элемин. Элдин арасынан эле чыгат Манас, настоящий Манас чыгат. Элди колго алат, ошол жанагы президенттин офисинин маңдайына чогулган 150 миң, 200 миң карапайым эл Кыргызстандын булуң бурчунан агып келип чогулган элди арасынан суурулуп Манас чыгат. Ошол Манасты баарыбыз угуп,
ал адилеттүү болуш керек, кадыр баркка ээ болуш керек. Акча дегенде өлүп калып жанын сатып ийип элдин баарын алдап Кыргызстандын баарын башка өлкөгө өткөзүп бербеш керек. Ушундай балдар бар да арабызда. Мына баягы эле 75-терден 95-терге чейинки муунга кайрылам. Биз костягы болуп берели, основной биз кыйынчылыктын баарын көргөн эл, то есть кыйынчылыктын баарын көргөн поколение биз астыга чыгарып берели. Келе. Бүгүн ушундай революция кандай болуп кеткенин айтып берейин деп таң атпай азыр жаңы эле бир жакшы калыла, баарыңар сак саламаттуу болгула. Кийинки чыгарылыш дагы кызыктуу болот. Бажы жөнүндө айтып берейинби, же болбосо президенттин кылып аткан иштери жөнүндө айтып берейинби, же мэр жөнүндө айтып берейинби, же булар болсо элди алдаганга кандай ыкмага өтүп алды, элди баягы орусча айтканда они руки набили. Булар колдору көнүп калды, булар элди алдап бир стилге салып эле КТРден, анан тияктан, анан соцсеттен, анан мына бир тиги тролль фермалары толтура, ошолордон комментарий жазып атып, анан элдин башын айлантып. Калың элге кайрылам, комментарийлерге вообще ишенбегиле. Комментарийдин ал ошол жердеги кишинин артында живой киши болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн вероятность көп. Анын артында тролль турат, жамандап, могул укпагыла муну деген, мени жамандабалы, кечки мени жамандагандын баары тролль деп эсептей бергиле. Мени жамандагандын баарын акмак, Кыргызстанга зыян алып келген душман деп эсептей берсеңер, толугу менен жарашат. Жакшы калыла.